Ассаламу алейкум достор, арыбаңыздар. Бүгін Бухарада дағы бір жерге келдім. Бұл жер Бухара зынданы деп аталат. Бухара эмиратынын зынданы, тағырағы Бухара эмиратынын абағы болгон. Бұл зындан 18-ci кылымдан аяк ченинде Маңгыттар династиясынын заманында курулган. Ошентип кийинчерээк Бухара революциясы болуп, монархия кулап, Бухара элдик Советтер Республикасы орногондон кийин бул зындан кайрадан жабылган. Зындандын көрүнүшү өзүнчө чеп болуп курулган. Зындан эки бөлүктөн туруп, зындан боло өйдөнкү абак жана зындан поен ылдыйкы абак болуп экиге бөлүнгөн. Бул ошол абакка кесилгендердин жазасына ылайык. Зынданга көбүнчөсү төңкөрүшчүлөр, адам өлтүргүчтөр, зордукчулдар, уруулар, карыздуулар отурган. Көбүнчөсү карыздуулар отурган. Анан катаал жаза берилгендер, көбүнчөсү оор жаза алгандар өлүм жазасына тартылып, же зордукчулдар ташбаранга алып өлтүрүлгөн. Мына бул ошол атактуу Бухара зынданы. Карызы барлардын камерасы. Карызы барлар казынын өкүмү менен, соттун өкүмү менен эркинен ажыратылгандар. Мына ушул камераларда сакталган. Кадимкидей бул жактын аурасы дагы абдан оор экендиги сезилип байкалып турат. Эми албетте азыр жарык болуп, музей болуп оңдолгону менен илгери албетте караңгы болгон бул жер, сыз, ным болгон бул жер. Бул жакта эмнелер койгон? Көз чаптыра турган болсок, бул жакта пеналдар дейт. Ошол убакта Бухара эмирлигинде Кози Аскар деген болгон. Бул Кози Аскар мындайча айтканда азыркы тергөөчү. Карзы барлардын даттанууларынын негизинде кимдин канчалык карзы бар экендигин иликтеген, тергеген. Ошентип казы муфтий деген болгон. Бул эми соттун ролун аткарган. Албетте алар ошол ислам канундарынын негизинде, шариаттын негизинде сот өкүмүн чыгарып туруп, анан айыпталуучулар эркинен ажыратылган. Бул сүрөттөр мына ошол 20-чы кылымдын башында тартылган сүрөттөр. Бул жакта казы аскарлар, бул казы болгон, сот болгон. Бул жакта мына ошол сот өкүмдөрү жазылган эмелери, каттары, бүтүмдөрү. Бул эски сүрөттө дагы байкалып тургандай, казылардын мөөрлөрү өкүм чыгарылып, мына ошол мөөрлөр менен мөөрү басылып туруп, анан өкүм чыгарылган. Бул жакта, бул сүрөттө мына ошол сот учурунда соттолуучулар казынын алдында, казы аскердин, анан муфтий аскердин алдында сурак берип жаткан учурлары. Бул жакта футляр для прощения дейт. Футляр для прощений, кечирим үчүн футлярлар, карыздар ошол соттун негизинде кечирилген же болбосо абакка кесилген, мына ушундай жагдайлар менен өз жазасын алган. Бул жакта дагы мына ошол фик китептер, ислам эрежелери, укуктары. Бул китеп бир болсо Хидаяда болушу мүмкүн, бирок так билбейт экеним. Билгендер болсо комментарийге жазып коюңуздар. Мына ошол китептерде албетте карз атайын карз деп аталгандагы өзүнчө китеп болот, бөлүм болот. Ислам шариятынын негизинде карздарды кандай төлөш керек, карзын төлөбөсө ал кандай жазага тартылат, мындайча айтканда ислам укуктары боюнча. Бул жакта мына ошол карзы барларга тиешелүү бүтүмдөр, фатвалар, жаза бүтүмдөрү. Бул жакта ошол фикый китептер, бул чоң китеп, кайсы китеп болду экен? Фатхул Кадир дейт. Бул дагы фик китеп. Бул китеп менинче Шархун би Коя болушу мүмкүн, же Хидая болушу мүмкүн. Ушул китептерде толук ислам эрежелери, канундары, жазалары бардыгы такдана айтылган. Ислам эрежелеринин негизинде укуктук маселелердин топтому бул фик деп аталат. Бул чапан.
одежды казы суды дейт. Соттордун немеси, чапаны. Соттор ушуну кийген. Казынын кийими. Ушундайдан кийип алсам жарашабы? Iya. Булар болсо самоч деп айтылат. Мындайча айтканда, тыйындарды, теңгелерди салган капчык. Бул булгардан жасалат. Ал эми бул сүрөт болсо, курал жарактар бул ошол каз аскердин колунда болгон. Ал эми бул сүрөт абдан атактуу. Бул 20-кылымдын башында Сергей Прокудин келип туруп, ошол убакта ал Сергей Прокудин сары, кызыл, жашыл ошол 3 негативдин үстүнөн иштеп жаткан, түстүү сүрөттөрдүн үстүнөн Тянь-Шань тоо кыркаларынан күндүн тутулуусун кадрга түшүрөм деп келген. Ошол убакта географтар экспедициясынын курамында болуп келген. Бирок тилекке каршы күндүн тутулуусу аба ырайына байланыштуу көрүнбөй калган. Бирок жөн эле келбей өзүнүн багытын Самарканд, Бухарага буруп, мына ошол чөлкөмдөгү Бухарадагы, Самарканддагы жергиликтүү элди, тарыхый объекттерди сүрөткө тартып кеткен. Өзүңүздөр билесиздер, Бухара эмиринин акыркыларынын эмири Саид Алимхандын сүрөтүн баары билет болуш керек. Абдан сапаттуу, өңдүү, түстүү кылып туруп тарткан да ошол Сергей Прокудинин тарткан сүрөттөрүнүн бири. Зындан көрдүңүздөрбү? 20-кылымда мына ушундай болгон. Бул сүрөт кийин жасалган эмес. Бул оригинал өңү оригиналдай да, оригиналындай. Мына ушул жерде карыздар адамдар ушул камераларда камалып, бул беркиси бир болсо, ошонун бир тууганы болуш керек, жакыны болсо керек. Кээ бир жеңил жаза алгандарга жакындары тамак аш алып келип турган, ушул жерден берип турган. Ал эми оор кылмыштарды кылган, мындайча айтканда өтө көп карызы болгондорго кирүүгө мүмкүнчүлүк болгон эмес. Бул жанында турган аскери. Сергей Прокудин ушинтип өтө сонун укмуш сүрөттөрдү тартып кеткен. Ал сүрөттөр албетте бүгүнкү күнгө чейин Вашингтондо музейде сакталуу. Бул албетте бул сүрөттү, бул оригинал эмес, бирок ошонун көчүрмөсү, бирок түстүү кылып тарткан. Ал эми булар болсо камчылар, жазалоочу куралдар. Мына ушул жазалоочу куралдар менен карызыңды бербесең өпкөңдү үзөң деп чапкылап мына ошолор менен жазалаган. Ал эми булар болсо мына ушул сот өкүмү чыгып абакка алып келип атканда мына ушундай колунду бутун кишендеп алып келишкен ошолордун үлгүлөрү. Мына бул сүрөт дагы ошол Сергей Прокудинге таандык сүрөт. Абдан мындай бир мен аябай жакшы көргөн сүрөт да. Ушунчалык бир реалдуулукка жакын кылып тарткан. Бул 20-кылымдын башында Борбор Азияга эң алгачкы түстүү сүрөттүн келүүсү ошол Сергей Прокудин аркылуу келген да. Бул жакта мына ошол сот өкүмү чыгып, 2 абакка кесилген айыпталуучу. Карасаңыздар, ары жакта кар бар. Ал эми булардын кийимдери жылаң аяк. Мына беркиси аябай кыйналып турган көрүнөт да. Ал эми моюндорунда чынжырлар байланган. Сергей Прокудин келгенде бул эмелер, бул жергиликтүүлөр тиги өйдө жактан келгендерге албетте эмне десе лаппай деген да. Анан ошол эркиндей кесилгендерди чыгарып, байкуштарды бир зоопарк сыяктуудай кылып туруп сүрөткө тартып кеткен да. Абдан аянычтуу көрүнүш. Бул оруп аткандай өңү бар да байкуштун. Кадимкидей моюндорунда чынжырлар байланган. Бул артисттер эмес, албетте. Бул чыныгы мына ошол Бухара эмиринин убагында эркиндиктен ажыратылган, сот өкүмү чыгып, абакка кесилгендердин сүрөттөрү. Сергей Прокудин мына ошол убактарда сүрөткө тарткан, сүрөтү цветной болгон, түстүү сүрөттөр болгон. Байкуштар. Мына ушулар менен колу буту кишенделип байланган. Мына ушундай достор.
Кудайым сактасын, эми булардын бардыгын көрүп билип, албетте азыркы эркиндигибизге шүгүр кылышыбыз керек, ден соолугубузга шүгүр кылышыбыз керек. Оор, абдан оор аурасы, абдан эми убагында караңгы болгон да бул жер. Долговая камера дейт. Карыздуулардын камерасы. Комната стража дейт. Кароолчулардын бөлмөсү. Мына Бухара эмиринин кароолчулары. Алардын курал жарактары, мынакей. Курал жарактары. Сүрөттөрүн көрүңүздөр. Бухара эмиратынын аскерлери. Бул жакта эмне болду экен? Айтмакчы. Бул абакта. Мына. Ушунун ичине салышканда, бул бир болсо эң катаал жазасын алгандардын камерасы болгон да. Абактын бул түрүн канахона деп аташат. Бул жакта ошол соттолуучуларды жип менен түшүрүшкөн. Жип менен түшүрүп туруп кайра чеч жипти дегенде чечип, жипти кайра тартып алган да. Анан байкуштар ошол жерде канча жатышкан, иши кылып жатышканда, жакындарында колунда бар болсо келип акчасын, карзын төлөп кайра чыгарып кетишкен. Ал эми карзын төлөй албагандар ушул жерде жатып өлгөн. Мындан дагы башка жерлери бар. Карыздууларга дагы мүмкүнчүлүк беришкен, иштеп, абактын ичинде иштеп, карзын төлөп. Мындан дагы башка жерлери бар. Абактын башка түрлөрү бар. Бул жерде карыздууларга мүмкүнчүлүк беришкен, абактын ичинде иштеп, карзын төлөп, кутулуп кетүүгө дагы мүмкүнчүлүктөрү берилген. Бул ошол абактын тегереги. Ушул жерден кароолчулар, абакты кайтаруучулар тегеренип, абакта жаткандарды кайтарып турушкан да. Анан улам эле кыйкырып коюп, карзыны төлө, ифлас деп коюп. Мүмкүнчүлүгү барлар, жакындары эгер бай болсо төлөп туруп, карзын төлөп туруп, анан куткарып кетишкен. Мүмкүнчүлүк жоктор ушул жерде калышкан. Кайтаруучулар ушул жерде улам бул ошол абактын тегереги. Албетте булар кийин реставрация болгон, оңдолгон. Бул жер ошол бир убакта революция болуп, кайра талкаланып, анан кайра реставрация болуп туруп оңдолгон. Зынданга кирүү акысы, билет баасы 20 000 өзбек сум экен. Бирок сиз кайсыл жерден келдиңиз деп сурайт. Мен Бишкектен келдим, Кыргызстандан келдим десем, кошунабыз экенбиз, кире бериңиз сиз деп албай койду иши кылып. Жергиликтүүлөр үчүн негизи 5 000 сум экен, ал эми чет элдүүлүктөр үчүн 20 000 сум экен билет баасы. Бирок менден коңуш экенбиз деп албай койду. Албетте бул аз болсо деле, бирок кубандым. Рахмат сыйлагандар үчүн.